Азыр урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич сөз сурап атат. Анда сөз Садыр Нуркожоевич сизде. Рахмат, урматтуу калайык калк, урматтуу депутаттар. Бүгүн тарыхый күн. Эзелтеден бери Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда чечилбей келген чек ара маселесине чекит кое турган күн. Ошондуктан бүгүнкү ратификация маселесине мен дагы катышып, ушул тарыхый жооптуу учурда башымды катып олтуруп албастан өз пикиримди билдирип кетейин деп келдим. 2 мүнөт убакыт сурадым, убакыт бергениңиздерге рахмат. Мен дагы Камчыбек Кыдыршаевичти кичине толуктап кетейин. Себеби менин толуктоом алдыда сиздер бере турган суроолорго жооп катары болуп, суроолор азаят го деген үмүттөмүн. Чек ара маселеси кандай чечилип жатканын баяндамачы Камчыбек Кыдыршаевич толугу менен түшүндүрүп айтып берди. Түшүнбөгөн кишиге деле түшүнүктүү болду деп ойлойм. Канча жер, кайсы талаш жерлер бизге өткөндүгүн көрдүңүздөр. Алар жөнүндө кеп кылбай эле коеюн. Менин айтайын дегеним, Кемпир абадтын алдында жаткан жерибиз кетип жатат деп ызы чуу салып жаткан жарандарыбызга айтарым. Азыр Камчыбек Кыдыршаевичтин баяндоосунан кийин суу астында жаткан 4127 гектар жер 1965 жылы эле Өзбекстан менен алмашып кеткенине күбө болдуңуздар. Ошого карабастан ызы чуу чыгарып, кокус Кемпир абад кургап кетсе, суу астында жаткан жер өзгөндө калсын деп кыйкырып жатасыздар. Биринчиден, суу кургабайт, дагы кылымдар бою суу агат. Адам атадан бери адам баласынын жашоосу уланып келе жатат, кыямат кайымга чейин улана берет. Суу кургап кетсе, суусуз жашоо жок. Адам баласынын жашоосу да токтойт. Экинчиден, макул. Суу түгөнүп, суу сактагыч кургап кетти дейли. Ордуна тең-метең башка жерден берип, ошол замат алмашып алсак болот. Айланайын деп алмашат. Анткени аларга суудан бошогон таш, кум баскан сайдын кереги жок. Ал жерге же пахта эге албайсың, же шалы да эге албайсың. Үчүнчүдөн, кыйкыргычтар айтат, бүгүнкү келишимге киргизип, Өзбекстанга башка участоктон жер берип, суунун алдында жаткан жерди алып бергиле дешет. Өзбек туугандардын башы жакшы иштейт. Ошол үчүн бизден 30-40 жыл алдыга кетишти. Биз болсо дагы деле кыйкырыктан башыбыз чыкпай жүрөбүз. Самолет, тиг учакты айтпай эле коеюн, биз 30 жыл ичинде ширеңке чыгарган фабрика салбаппыз. Бүгүн ушундай алмашуу кылалы, силерге чек аралаш жерден 4000 гектар айдоо жерди берели, суу кургап кетсе, суунун алдында жаткан жер өзгөнгө калсын десек, айланайын деп макул болушат. Анткени суу 100 жыл, 200 жыл керек болсо дагы бир нече кылымдар бою жатарын билишет алар. Ага чейин бул жерди колдоно берели деп дароо макул болушат. Ошол үчүн шашпай тургула, урматтуу өзгөндүк туугандар. Ошол суу астында жаткан жер керек болсо 1 жылдан кийинби жерди 10 жылдан кийинби же 100 жылдан кийинби алмашып алабыз. Ага чейин өзүбүз иштетип туралы. Азыр бүгүнкү келишим менен бекитип, чек араларыбызга чекитти коюп алалы. Бир эле өзгөн менен маселе чечилип жаткан жок. Бүтүндөй Кыргызстан боюнча 1,5 миң километрге жакын чек ара маселеси чечилип, чекит коюлуп атат. Ал эми урматтуу депутаттар, сиздерге кайрыларым, ушундай мамлекеттин тагдырын чечүүчү маселеге келгенде жоопкерчиликтүү мамиле кылсаңыздар. Албетте, баарыңарды айткандан алысмын, бирок бирин-экин депутаттар добуш бербейм, өкмөт менин суранычымды аткарбай жатат, суранган кадрларымды кызматка албай жатат деген сөздөрдү айтып жаткандар бар. Эгер мен же министрлер кабинети жеке маселебиз менен келсек, мейли колдобой эле койгула. Бул маселе мамлекеттин түбөлүк бүтүндүгү, коопсуздук үчүн кабыл алынып жаткан мамлекеттик маселе. Бул маселеге жеке таарыныч менен мамиле кылган туура эмес, урматтуу депутаттар. Бул маселеге башыңды оорутпай, кийинкиге жылдырып салбайсыңбы деген дагы коллегаңыздар болду. Жок, андай болбойт. Бүгүн чечпесек, кийин мындай ийгиликтүү келишимге жетиш биз үчүн өтө оорго турат. Мындай ийгиликтүү жеңишке жете албай калышыбыз мүмкүн. Күндөн күнгө, жылдан жылга кошуна элдердин саны өсүп жатат. Муну баарыңыздар көрүп турасыздар. Жерлер тарып баратат.
кийин чечебиз деп калтырып койсок, ошол мезгилде 19.000 гектар жер эмес, 1 сотық жер үчүн кан төгүлөт. Буга чейин деле канча аскерлерибиз, жөнөкөй жарандарыбыз чек ара чырынан өлүп кетишти. Мына 30 жыл ичинде өзүңүздөр билесиздер. Популисттик кылып, же элдер кыйкырып жатпайбы деп элге шылтап, добуш бербей, кворум кылбай, отурумдан чыгып кетип жатканда депутаттар жок эмес. Мамлекеттин тагдыры чечилип жаткан маселеде андай кылбаңыздар. Бийликке оппозиция боло бериңиздер, бирок мамлекетке оппозиция болбоңуздар, сураныч. Жөнөкөй калкыбыз мындай маселелерде кагаздарды көрбөгөндөн жакшы билишпейт, түшүнүшпөйт, ошон үчүн кыйкырышат. Сиздер көрүп атасыздар. Мына далилдүү документтер колуңуздарда турат, архивдик документтер. Кимдер каршы кыйкырбасын, маселени терең изилдеп чыгып, мамлекетке пайдалуу келишим болуп жаткандан кийин жоопкерчиликтүү мамиле жасасаңыздар жакшы болот эле. Сиздерди эл мамлекеттин тагдырын чечет деп ишенип шайлаган. Анан ушул тагдыр чече турган маселеде мен ооруп жатам, же командировкага кетип калайын деп кетип калганыңар туура эмес. Бул эл ишенимине жоопкерсиздик мамиле, урматтуу депутаттар. Эч коркпоңуздар. Биз туура жол менен кетип бара жатабыз. Жер берип жаткан жокпуз. Тескерисинче мурдагылар берип жиберген жерлерибизди кайтарып алып жатабыз. Фактылар менен, тарыхый, архивдик документтер менен Камчыбек Кыдыршаевич далилдеп берди. Дагы кандай далилдер керек бизге? Биз бүгүн эң туура кадам жасап, туура чечим кабыл алып жатабыз. Буга тарых баасын берет. Мына могу кагаздардай болуп, бардык документтер архивде калат. Ошондуктан бүгүнкү убактылуу жеке кызыкчылыктарды четке кагып, каршы чыгып жаткан саясатчыларга кошулуп алып, ушуну колдоп коеюн, досум болот эле деп чолок акылдык кылбастан түбөлүктүү Кыргызстанды ойлойлу. Ошол үчүн бул маселеге жоопкерчиликтүү мамиле менен добуш беришиңиздерди суранам, урматтуу депутаттар. Рахмат. Рахмат, Садыр Нуркожоевич.